Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 16 май 2020 жылга карата статистикалык маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 38 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 31, Жалал Абад областынан 5, Нарын областынан 2 бейтап лабораториялык анализдердин жыйынтыктары терс болуп, булар айыгып үйлөрүнө кайтты. Өткөн суткада ошо 6 ковид менен жугузуп алган адамдарды таап чыгып, бүгүнкү күнү ошо каттоого алынды. Бишкек шаарында 3 учур болду, Ош шаарында 1, Ош областында 1 учур жана Баткен областынан 1 учур катталып учетко алынды. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын саны жалпы 1117 учурга жетти. Бүгүн 16 майга карата Кыргызстанда дагы 6 адам коронавирус менен катталды. Аларды кошкондо коронавирус жалпы 1117 адамга жуккан. Бир суткада 38 бейтап айыккандан кийин үйүнө чыкты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жаңы катталган бейтаптар Бишкек, Ош шаары, Ош облусу жана Баткен облусунун тургундары. Алардын ичинен 3-өө чет өлкөлөрдөн жүк ташып келген айдоочулар. Алардын бири Казакстандан ташып келген жүгүн түшүргөндөн кийин кайра кеткен айдоочу экени такталды. Ал Кыргызстанга келгенде анализ алынган болчу. Жыйынтыгы тууралуу Кордай облусундагы тиешелүү органдарга маалымат берилди. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 3 адам, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1, Баткен облусунда 1 адам. Бир сутка ичинде 38 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаары 31, Жалал Абад облусу 5, Нарын облусу 2. Республика боюнча жалпы 783 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде өлкө боюнча медициналык кызматкерлер арасында коронавирус жуктуруп алгандар катталган жок. Ал эми стационарлардан 6 мед кызматкер сакайып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 248 учур катталды. Алардын ичинен 200 мед кызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Ошентип жалпы республика боюнча бүгүн айыгып чыгып кеткен бейтаптардын саны 783 болду. Ошол эле учурда өткөн суткада 16 майга карата республика боюнча 3334 лабораториялык тастыктоо жүргүзүлдү. Бул ушул контакт болгон жана күмөн болуп турган учурлардын баарын текшерүүгө алынган адамдардын лабораториялык изилдөөлөрдүн саны болду. Мунун ичинде Жалал Абад областында 153, Ош областында 183, Ош шаарында 119, Чүй областында 98 жана Солилецк шаарынан келген мекендештерибиздин арасынан 58 чыккан. Бишкек шаарында 305, Баткен областында 25, Нарын областында 160 жана Өскөл областында 13 учуруна жетти. Бүгүнкү күндө ушул жалпы лабораториялык тастыкталгандарды ичинен ушу чоң жумуш жүргүзүлүп атканы өзүңүздөргө маалым. Болгон бүгүнкү күндө контактлардын баары такталып, учетко алынып, алардын арасында жанакындай эпидемиологиялык байланыштардын баарын тыгыз иликтөө иштери жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул катталган оорулардын, жугузуп алгандардын баары тең ошол учетко түшүп, обсервациядан өтүп, үй карантиндерине үй шартында кармалып, ошол жерде тыкыр медициналык жанакындай байкоого алынып, ошо чоң жумуштун артынан мына бүгүнкү күндө 1117 адамды таап, баары тең ошо оорукана шарттарына алып келинип деген дарыланып, мына сакайып кеткендери 783-кө жетип атат. Бул жерде бардык учурдагы источниктердин баары табылып, бүгүнкү күндө мына морекиндей эпидемиялык абалды ошо колдон чыгарбай бүгүнкү күнү ишти жүргүзүп келатабыз. Эпидемиологиялык иликтөөлөр өтө тыкыр жүрүп атат. Бул жерде
COVID-19 учурлары көбөйүп кеткен областтарга ошо республикадан дагы атайын даярдалган адистерди эпидемиологдордун баарын жерлерге жиберип, ушул эпидемиологиялык иликтөөлөрдүн сапатындагы толук кандуу иш алып баруусундагы мына бүгүнкү күнү колго алып камсыз кылып аткан учурубуз. Медициналык мекемелердин адистеринин арасында коронавирус бүгүнкү күнү чыккан жок. Алардын 248-ден 200 медициналык кызматкер аман-сен айыгып, үйлөрүнө чыгып, бүгүнкү күнү штатный режимде жумуштарына келип, ишке чыгып аткан учуру. Ооруканага жаткырылгандардын абалы бүгүнкү күнү стационарда 320 бейтап бар. Оор абалда турганы 6 болуп атат. Жандандыруу бөлүмүндө 4 туруп атат. Орточо оор абалда 66, канааттандыралык кабылында тургандары 248. Каза болгондор 14 боюнча туруп атат. Бүгүнкү күндө 5228 адамды биз медициналык көзөмөлдө кармап атабыз. Үй карантинде да болуп атат. Лабораториялык тастыктоолор уланып атат. Бүгүнкү күндө 5228 адамды биз көзөмөлдө кармап туруп атабыз. Ошол эле учурда чет жактардан келип аткан мекендештерибиз да бар. Бул мурда да айтылып келип атат. Бүгүнкү күндө ошо обсервацияга жаткызып, аларды дагы аябай тыкан текшерип, лаборатория жактан тастыктоодон жүргүзүп коюп, анан жалпы элге кошобуз. Бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2146 түзүп атат. Мына бүгүнкү күндө ошо эпидемиологиялык абалга тийиштүү болгон бир маселебиз бар. Бүгүнкү күндө деген приоритеттүү жанагы бизден өтө мындай кооптонуу менен көзөмөлгө алган бир нече жанакындай топторубуз бар. Бунун ичинде ошол алыстан оор жүк машинаны айдап келип аткан айдоочулар өзүнчө бир топту түзүп, биз буга аябай тыкыр көзөмөл жүргүзүп аткан учурубуз. Анткени биздин чек арадан өтүп аткан учурда ошол жерден жанакындай бүт тесттердин баарын алып, ошол жерден текшерип, атайын транспорт министрлигинин адистеринен жанакындай сопровождение менен барчу жерине чейин барып көзөмөлдө болуп, текшерүүдөн өтүп атат. Мына бүгүнкү күнү ушул 6 учурдун 3-өө ушул алыстан келген жүк ташып келаткан ушу водительдердин арасынан, айдоочулардын арасынан ушу ковид учурлары табылып атат. Дагы бирөөсү бул Казакстандын жараны болгон. Биздин республикага кирип жүктү түшүрүп эле пиломатериал алып келген экен. Ошентсе дагы келатканда да булардан ПЦР алып туруп текшерүүгө алганбыз. Жүгүн түшүрүп туруп кайра Казакстанга кирип кетти. Ошол эле учурда жанакындай анализди деген положительный чыгып калып туруп, биз коңшу Кордой районунун кызматкерлерине маалыматын берип, бул айдоочуга тийиштүү жанакындай медициналык чараларды көрүп, дарылоого ала турган болушту. Мындан тышкары калган бул жердеги 3-өсү болсо мурдагы ковид менен тастыкталган учурлар менен тыгыз байланышта болгондордун арасынан ушу 3-өөнү таптык. Мына бүгүнкү күндө мына 6 учурун ушундай учетко алганбыз. Экинчи дагы кооптуу группабыз болуп аткан немеси ошол четтен келип аткан мекендештерибиз болуп атат. Мына 2000ден ашык келет деп айтылды эле. Ошолордун баарын обсервацияга жаткызып, толук медициналык көзөмөлдөн өткөзүп, лабораториялык жол менен дагы текшерип туруп, анан толугу менен үй карантиндерине жанакындай бекитип алган алгоритмге ылайык үй карантинге отургузуп, ошол жерден дагы 14 күндү ошол жерден булар текшерүүдө болот. Кийин лабораториялык жол менен дагы 13-14 күн өткөндөн кийин текшерип туруп, анан карантинди токтотуп жалпы элге чыгарабыз. Кийин дагы бир маселебиз бар. Өтө катуу көңүл буруп аткан приоритеттүү группабызда бул медицина кызматкерлери болуп келатат. Анткени деген ошол ооруп калган адамдар же болбосо бир күмөндүү шарттарда
ушу медициналык мекемелерге келип ошол жерде жанагындай вирустун нагрузкасы да көбөйөт, контакттар да болуп, биздин мына медицина кызматкерлерибиз дагы ошол жугузуп алганга дуушар болуп турган. Биз да ошо медицина кызматкерлерине аябай бүгүнкү күнү көңүл буруп тыкыр байкоодо буларды дагы жанагындай лабораториялык тестированиянын баарын өткөзүп, бүгүнкү күнү бул өзүнчө бир топту кармап келатабыз. Кийинкиси ошол күч органдардын дагы арасында, кызматкерлердин арасында дагы ошо байкалып туруп калды. Бул дагы өзүнчө көзөмөлгө алып, эпидемиологиялык иликтөөлөрдү тыкан жүргүзүп, ошол жерде дагы жанакындай кеңирлетилген эпидемияга каршы иш-чараларды бүгүнкү күнү уюштуруп атабыз. Спасибо, Нурболот Илюшевич. Давайте теперь перейдем к вопросам. И первый вопрос. Сколько на сегодня зараженных лиц, источник заражения которых не удалось установить? Ранее сообщалось, что таких 50 человек. У скольки все же удалось выяснить, где они заразились и где это произошло? На сегодня эпидемиологическое расследование проводится очень тщательно. Практически во всех случаях мы установили и источники инфекции, установлены факторы риска, факторы передачи. И на сегодня проводится очень большая по установлению и контактных лиц. Все практически они обследованы и обследуются. Свидетельством того, этой большой работы, мы находим все случаи практически заражения среди контактных лиц. И свидетельством того еще может послужить, что вот у нас есть и результаты положительных тестов уже на втором тестировании, то есть когда проходит 10-12 дней, при повторных исследованиях мы также находим те единицы с положительными результатами и сразу забираем их на лечение. То есть уровень установленного контроля достаточно высокий, и на сегодня поэтому процесс находится на сегодня в управляемом таком положении. Спасибо. Акыркы күндөрү чет өлкөлөрдөн Кыргызстандын бир топ жараны мекенине кайтып келди. Алардын арасында дагы орну жуктуруп алгандар барбы? Маселен, кечээ эле Түркиядан 330 кыргызстандык учуп келди. Бул маалыматты берип эле келатабыз. Мына чет жактан келип кандайдыр бир шарт менен оор шарттарга да түшүп калгандары бар. Чек арага туруп топтолуп ошол жерде бир топ убакытта болуп калган учурларымны кездештирип атат. 2 жума, 3 жума күтүп аткандарын мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Келгендер ушу айтып келип атат. Мына ошол шартта дагы ошо жугузуп алуу, ушу COVID-19 жугузуп ооруп калуу баягы тобокелчилиги аябай бийик. Мына келип аткандардан мына эң эле орчун ушу Солилестен келгенде ошол 541 ичинен деген ушу 58 ковид жугузуп алгандыгын биз тастыктап бүгүнкү күнү буларды ооруканага алып келип дарылап аткан учурубуз. Мындан тышкары мына Дубайдан келгендердин арасында дагы болуп калып атат. Ошо келгендерден тияктан ооруп айыгып чыгып келгендер да бар. Бул боюнча да маалыматтарды биз тийиштүү жанакындай органдардан алып ошол көзөмөлдү бек уюштурууга аракет кылабыз. Чет жактан мына келгендердин баарын мен айтып кеттим. Ошо жетиштүү санда ошо койкалар даярдалып, обсерватордордун баары даяр. Ал жердин баарын дезинфекция шартын, жана бөлүп жаткыруу шарттарын, гигиеналык шарттарын ошол жерде толугу менен камсыз кылганга аракет кылып, бүгүнкү күнү ошол толук обсервация шарттарын дагы түзүп берип, ошол жерде ушу тобокелчиликтерди алып таштап, тийиштүү медициналык көзөмөлдү уюштуруп алууга деген биздин аракетибиз чоң. Бүгүнкү күндө бул маселе толугу менен контролдо туруп атат. Ошо чет жактан кайрадан киргизип алуу коркунучун толук мындай бөгөттөп, ушу бүгүнкү күнү жолун тосуп турабыз. Рахмат. И последний вопрос. Правда ли, что в сегодняшней статистике среди зараженных есть сотрудники СИЗО-1 и колонии 27? Сколько контактных выявлено среди сотрудников и лиц, находящихся в этих учреждениях?
На сегодня касательно сотрудника СИЗО-1, это достаточно уже практически больше 10 дней это прошло. За контактами было установлено медицинское наблюдение. Заноса инфекции на территорию СИЗО не происходило, потому что сотрудник СИЗО это был работник более офисный. В семье больных не наблюдается, среди контактировавших коллег по работе тоже пока на сегодня случаев заражения не выявлено. За всеми случаями, я уже еще раз повторюсь, очень тщательное наблюдение, и среди них, среди контактных проводятся широкие лабораторные мероприятия. В частности, используя потенциал и лаборатории Банецкого, тоже мы проводим массовый скрининг и среди сотрудников силовых структур, так же, как и скрининг среди медицинских работников города Бишкек. На сегодня все случаи расследуются, и эта ситуация находится сегодня под контролем.